Бир туугандар, ислам дини чектен ашпай, орточулукту ыктыяр кылууну бизге үйрөтөт. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ушундай сыпаттагы момундарды мактаган. Валлазина иза анфaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. Манisi, алар сарпташканда, сарп кылышканда ысырап да кылышпайт, жана сараңдык да кылышпайт, орточо сарпташат. Фуркан сүрөсүнүн 67-аяты. Мына бир туугандар, сарптоо дегенде эле Алланын жолуна, жакшылыкка сарптоо дегенде эле өзүңүзгө калтырбай, эч нерсени калтырбай эле сарптоо деген эмес экен да. Сарп кылганда бир туугандар, бирөөгө сарптаганда, жакшылык кылганда ысырап дагы кылышпайт, жана сараңдык дагы кылышпайт дейт. Өтө чектен дагы ашпайт экен, өзүнүн үй бүлөсүнө калбагандай кылып, же болбосо бүт баардык байлыгы турат, мал байлыгы колдон келет, жакшысын бергенге. Бирок карап туруп ошонун арасынан эң начарын, эң азын бере турган болсо, бул сараңдыкка кирип калат экен. Эгерде эч нерсе калбаганчалык сарптай турган болсо, ал анда аша чапкандык ысырап кечиге кирип калат экен. Ошону менен биргеликте эле арасынан карап туруп эң азын, эң кичинекейин, эң начарын бере турган болсо, анда сараңдыкка кирип калат экен. Ошондуктан бир туугандар, Аллах Тааладан бизден орточо болууну каалайт экен. Ислам өзү чектен ашпаган дин, чектен түшпөгөн дагы дин да. Ошондуктан бир туугандар, чектен ашпай, чектен дагы түшүп кетпей, ортолукта боло турган болсок, бул орточолук бир туугандар буюрса бизди ийгиликке жеткирет экен.